Айсалкын Исенбаева, улакчы Манас Ниязовдун апасы. Манаска көз тийбесе экен деп тилейм. Bir үй бүлөдөн төбөсү көрүнгөн бир эмес 5 улакчынын чыгышы бекеринен болбосо керек. Мунун кандай сыр бар? Бул тууралуу белгилүү бир тууган улакчылар Ниязовдардын апасы Айсалкын Исенбаева айтып берди. 18 жашымда эни болгом. Учурда 65 жаштамын. Ата-энем мектепти бүтөөрү менен турмушка берип коюшкан. 18 жашымда эни болдум. Биз үйлөнгөндөн кийин 3 ай өтүп, жолдошум аскердик кызмат өтөгөнү кетти. Кеткенде да деңиз флотуна түшүп 3 жыл кызматта болду. Ошол себептен туунулубуз Жаныш төрөлгөндө жалгыз болдум. Андан кийин Чолпон, Чынар аттуу 2 кызыбыз бар. Кыздардын артынан Байыш, Баяман, Кыяз, анан Манас төрөлдү. Баарын тең оорутпай, ден соолугу чың, аман-эсен чоңойттук. Уулдарыбыздын 5-өө тең Кудайдын буйругу менен атасынын жолун улап улакчы болушту. Балдарымдын бул турмушта өз ордуларын таап, кыргыз элине аздыр көптүр төбөсү көрүнүп жүргөндөрүнө эне катары Кудайга шүгүр келтирем. Бутунун сөөгү чыгып жүрсө да көк бөрүгө барам деп. Бир ирет улуу балабыз Жаныш үйлөнгөндө элдин батасын алалы деп улак тартыш уюштурдук. Үйдөн жаңы эле жөнөп жатышканда Байышым бир тайга мине койгон экен, ал үркүп, балам жыгылып түшүптүр. Бутунун канап жатканына карабай башка атка минип алып кеткени жатат. Жанына барсам буту сынып, сөөгү оркоюп чыгып калыптыр. Аны көрүп туруп деле барам дегенин койбойт. Урушуп жатып араң алып калганбыз. Мындай кырсыктардан Кудайым өзү сактасын деп тиленип отурам. Жашым өткөн сайын көк бөрүнү сыналгыдан да көрүп отура албай калдым. Жүрөгүм чыдабайт. Балдарымдын буттары, колдору чыгып кетип, же бети башы жарылып келген күндөрү көп эле болот. Кесип тандоону баланын өзүнө коюш керек экен. Алгач жакшы эле кийлигишип, билимдүү болушсун деп улуу балабызды жогорку окуу жайга өткөргөнбүз. Бирок жүрөгү каалабаган ишке баланы байлап коюу мүмкүн эмес экен. 1 жылдан кийин окуусун таштап, кайра айылга келип алды. Мектепте баары тең эле орто окушту. Бир гана Манас жалаң 5ке окуучу. Кийин сырттан окуп билим алды. Ошого карабай бүгүнкү күндө өзү тандаган жол менен баратат. Интернеттен көргөн чыгарсыңар. Эч ким жерден көтөрө албай жаткан 120 килограммдык торпокту көтөрүп, бир айлантып койду. Мындай ийгиликтерин көргөндө толкунданып деле кетпейм. Болгону ичимден, Кудайым жаман көздөн, жаман сөздөн сактай көр деп тилейм. Манас эркелик деле кылган жок. Манасым кичинесинен эле абдан токтоо, жоош бала болду. Ашыкча шоктонуп, тентектик кылганы деле эсимде жок. Кенжетайыбыз болуп, эркеликтин доорун жакшы деле сүргөн жок. Себеби Манас 2,5 жашка чыкканда эле неберелүү болуп калдык. Күчтүүлүк жагынан бала кезинен эле башка балдардан айырмаланып турчу. Өзү 6-класста окуп жүрүп, 8-класстагы балдарды багындырып, аларга үстөмдүк көрсөтүп койгон учурлары болду. Бирок ошол убактан бери эле бирөөгө жаман сөз сүйлөбөйт. Өзүнүн дарегине да элден жаман сөз укпайт. Кээде үй бүлөлүк маселелер болуп калса, акырын гана сүйлөп коет. Агалары баш болуп, баарыбыз унчукпай калабыз. Манас башынан эле абдан баласак. Агаларынын балдарына да ар дайым үзүлүп түшүп турат. Азыр өзү уулду болду. Жаныштын Акжал деген атты $100,000 сатылган. Балдарым жашоодо өз багытын тапкандыгы ушунда. Жалаң ат үстүндө улак чаап, аргымак аттарды багып, саяпкерлик менен алектенип, ошондон ырахат алышат. Кудайдын берген рызкысын дагы ушул тармактан гана таап келишет. Эсимде, Манас 17 жашында баш байгеге автоунаа утуп келген. Ага чейин деле улуу балдарым бир топ байгелердин ээси болушкан. Андан бери далай машиналарды, далай төө, жылкы, тай сыяктуу утуштардын ээси болуп жүрүшөт. Мына кечээ жакында эле Манас Өзбекстандан бир төө жана $400 утуп келди. Улакчылыктан тышкары саяпкерликти кылып жүрүшөт балдарым. Көздөрү көнүп калган, жакшы аргымак чыкчуу аттарды бир көрүп эле билишет. Аны сатып алып багып, таптап, улакка чабууга ылайыкташтырып, тарбиялашат. Кийин ээси чыкса кайра сатып жиберишет. Жакшы аттардын баасы азыркы күндө миллиондон да ашат экен. Жаныштын Акжал деген атты $100,000 сатылган. Ынтымак бар жерге ырыскы уялайт. Ынтымактуу болууга кичинесинен тарбиялаганбыз. Уулдарыбыз бири-бири менен урушканын көрсөк, же бири экинчисине сөгүнгөнүн угуп калчу болсок, катуу жазасын алчу. Улуусу кичүүсүнүн, же кичүүсү улуусунун жүрүм-туруму тууралуу арызданып келсе да какус-кокус кылып жазалап койчумун. Кудайга шүгүр, ынтымактары бекем. Бир эле күндө бири-бири менен 2 сааттан кийин кайра көрүшүп калышса, беттеринен өө учурашат.
Силер бир боорсуңар, учурашканда көкүрөгүңөрдү тийгизип, кучакташып, учурашып жүргүлө деп үйрөткөнбүз. Азыркы күнгө чейин ошентип саламдашат. Биздин берген тарбиябызды улантып, азыр балдарына ошондой таалим-тарбия берип келишет. Уулум Кыяз Бишкекте милиция кызматкери болуп иштеп, ошол жакта жашайт. Калгандары баары айылда. Ынтымак бар жерге ырыскы уялайт. Маалымат булагы Супер KG сайты.